күндүзү күн тийбейт бул жеке биз турган жерге. Ал эми түнкүзүн минус 19-20 чейин болот түнкүзүн. КамАЗ ушинтип оталдырабыз. Оталдыргандан кийин жарым саат 40 мүнөткө чейин күтөбүз. Бишкек-Ош автоунаа жолунун 209-чакырымдан 255-чакырымына чейин карайбыз, тейлейбиз. Колубуздан келген жардамыбызды көрсөтөбүз. Биздин жумушубуз ушул болгондон кийин элге кызмат кылабыз ар дайым. Биз эртеден туруп, күн суук болгонуна байланыштуу кечинде аккумуляторлорду, КамАЗдын аккумуляторлорун чечип, жылуу жерге киргизебиз. Андан кийин өзүңүздөр көргөндөй эртең менен туруп эле биринчи очередь КамАЗдын поддондорун ысытабыз, түйүндөгү картерлерин. Андан соң бактагы соляркаларды ысытабыз. Андан кийин КамАЗ ушинтип оталдырабыз. Оталдыргандан кийин жарым саат 40 мүнөткө чейин күтөбүз. КамАЗ ысып, воздухтар толуп, системадагы суулар жылыгынчакты биз күтөбүз. Бишкек-Ош автоунаа жолунун 209-чакырымынан баштап Жалал Абад облусуна карайт. Бул Ала Белдин аркы бетинен баштап. Бул боюнча жаз, жай жана кыш мезгилдеринде Жалал Абад облусунун өзгөчө кызылдар башкармалыгы тарабынан жергиликтүү бийлик, ошондой эле президенттин ыйгарымдуу өкүлү тарабынан атайын буйрутмалар, токтомдор чыгарылып, ошондой эле жарандык коргонуу кызматтарына тапшырмалар коюлган. Азыркы мезгилде кыш мезгилине даярдык боюнча өзгөчө кырлар министрлиги тарабынан атайын буйрук чыгарылып, Министерство транспорт тарабына кошумча жардам катары, ошондой эле жарандар кокустан Ала Бел тарапта, Чычкан Капчык айында кокустук жаралып калган болсо, ошонго кошумча күч каражат максатында өзгөчө кырлар министрлиги бир КамАЗ автоунаасы жана кызматкерлерди кошумча Итагар участкасында орноштурулган. Булардын түздөн-түз милдети бул Ала Бел ашуусундагы жарандарды өз убагында куткаруу иштерин жүргүзүү. Ал эми Минтранс тарабынан болсо, ошол Ош-Бишкек жолунун 209-чакырымдан баштап бүт техникалары даяр, күйүүчү майлары, ошонун инерттик материалдары бүт баардыгын даярдап, азыркы мезгилде өздөрүнүн жумушун так аткарып жатышат. Бул жерде күндүзү минус 7-8 4 ар түрлүү болот. Ал эми түнкүзүн минус 19-20 чейин болот түнкүзүн. Өзүңүздөр көргөндөй бул Капчык айдын ичинде болгонуна байланыштуу күндүзү күн тийбейт бул жеке биз турган жерге. Күн жогортон өтүп кетет. Ошондуктан бул жер суук болот. Биздин бул жерде турган максат Бишкек-Ош автоунаа жолунун 209-чакырымдан 255-чакырымына чейин карайбыз, тейлейбиз. 112 кызматынан же Токтогул шаарчасынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүмчөлөрүнөн же Жалал Абад управлениядан вызовтар түштө байланышка чыгып, өзгөчө кырдаалга катталган жеке ыкчам жетип барууга аракет кылабыз. Алло. Итагар кызматы куткаруу. Угатабыз. Канча чакырдыңыз? 135? 135 макул жарайт. Чыгып атабыз. 235.
Geldik. Zaten 5 kova kırılgan çalmaya tasla. İçinde orup adamlarımız var ya. Makul. Batrak şabesinde de Evet. ya. Tıraş çürölü değilsen. Mesela tügünde hoş değil. Şurada sansar var. Üç tegene zılık bastır hemen zıltır ama. Хорош. Ақжол, жақсы жол бар, жақсы жетіп алыңыздар. Рахмат, çok жігіттер, игілік. Рахмат, жақсы болса. Өзгөчө кырдаалга барган жерде элге, калкка жардам берип, колубуздан келген жардамыбызды көрсөтөбүз. Ушу айдоочуларга айтып кетерим, кышында жолго чыкканда аралыкты сактап, жана дөңгөлөккө ороочу чынжырларды, цептерди алып жүрүүңүздөрдү суранабыз. Зимний дөңгөлөктөрдү жана кышкы баллондорду обуштуруп, аралык сактап жүрүңүздөр.